өрт болгон жерге жетип келдик. Ош шаарында өткөн жылга салыштырмалуу өрт кырсыгы көбөйдү. Телсизжонун 40% турак үйлөрдө орун алган. Тилекке каршы бүгүн 16 декабрга караган түнү каланын Ленин көчөсүнө жайгашкан үйдөн өрт чыгып, жалпы аянты 360 шарчы метр болгон турак жай толугу менен күйүп кеткен. Телсизжоо болжолдо саат 2 чамасында орун алып, үй ээлери ал учурда уктап жаткан. Өрттү байкап калган кошуналары телефон аркылуу байланышып, алардын өмүрүн сактап калганга араң жетишкен. Ушул тапта өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Тарахлаган добуш келди, бир кандайдыр yorg'ulik. Ызы чуудан ойгонуп чуркап келсек, кошунабыздын үйү жанып жатыптыр. Эшиги култануу болгону үчүн эч ким кире алган жок. Анан эле отко күйүп чыгып келишти. Кийимдери эттерине жабышып күйүп калышты. Тез жардам келгенче биздин үйгө алып бардык. Эми көпчүлүк эл Момунжан акенин үй бүлөсүнө жардам кылышыбыз керек. Өрттүн чыкканын көрүп, эшигин тыкылдатсак угушпады. Телефон чалып ойготтук. Бирок ошого карабай денелеринен күйүк алышты. Жаман иш болду. Кызды да ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектөлүү болуп баса албайт болчу. Сууктун күнү эч нерсеси жок калышты. Өрттүн кесепетинен жабыр тарткан үй бүлө мүчөлөрү ооруканага жеткирилип, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын абалы канааттандырарлык деп айтылды. Поверхности тела туловища дойт верхних нижних конечностей. В процентном соотношении караганда 16%-тан 25%-на чейин ожог калышкан. Больнойлорду көрүп келдик. Реанимацияда жаткан бейтаптардын акыбалдары туруктуу. Азырда кичине после обследования эми Кудай кааласа ошо бейтаптарды күйүк бөлүмүнө которобуз. Керектүү необходимый жардамдарды полностью в полном объеме алып жатышат. Ош шаарындагы жеке менчик турак үйлөр өрт коопсуздугунун талаптарына толук жооп бербейт. Кала тургундары кошуналары менен үйлөрү жанаша салынып, чатырлары биригип жабылгандыктан өрт чыккан учурда кийинки үйлөр да жабыр тартат. Мындан улам үйлөрдүн ортосун бөлүп турган дуал болуусу абзел. Негизинен мунун алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө эки үйдүн ортосуна сөзсүз түрдө жанагындай өрткө каршы дуал урулуш керек. Ошол өрткө каршы дуал ошол биздин турак үйдүн кийинки өрт катталган учурда кийинки турак үйдүн өрт кетишине өтө чоң салым кошот, ошо коргоп турат. Ошо кечеги өрт кышта дагы ошо артындагы ошо турак үй жанаша салынганына байланыштуу ошо турак үйдүн чатырынын 70%-ын күйгүзгөн. Негизинен турак үйдүн ичине өткөн эмес. Кошумча маалымат катары айта кетсек, Ош облусунда 2021-жылы 308 өрт кырсыгы катталган. Анын 42% турак үйлөрдөн чыккан. Материалдык чыгымы 37 миллиондон ашып, кырсыктан 1 адам каза болгон. Ал эми 2020-жылы 359 өрт кырсыгы катталып, 5 адамдын өмүрүн алган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.